Ассаламу алейкум, ардактуу көрөрмандар. Бул объектив көрсөтүүсү. Студияда мен Зарима Жейналиева. Студиябызда конокто IT тармагындагы мыкты адис, АКШнын беделдүү компанияларынын биринде эмгектенген Бектен Орунбаев мырза. Саламатсызбы? Студиябызга кош келиңиз. Бектен мырза, ушул IT тармагында эмгектенгениңизге быйыл канча жыл болду? 5 жылдан ашты, 5,5 жыл болду. Биринчи ошол киргенде Apple компаниясына киргем. Ал жакта 2 жылдан ашык иштеп, андан кийин Gap компаниясына өтүп, ал жакта азырга чейин иштеп келем. Бүгүнкү күндө ошол компанияга. Буга чейин ошол АКШда жашап, ошол жакта иш алып барып жүрдүңүз. Бүгүнкү күндө баягы Кыргызстанга келип, Кыргызстандан эле иштейин дедиңизби? Ооба. Баягы бул жерде башка дагы себептер бар. Үй бүлөлүк, балдардын тарбиясы, аларды бул жактан баягы чет жерде жүрүп, башка тарбия, башка Кыргызстан жөнүндө билбей калышпасын деп бул жакка алып келип, бул жактын деми менен бул жактын баягы салт тарбиясы менен өстүрөлү деп ал жагы себеп болду. Экинчи жагынан ошол жактан баягы үйрөнгөн кесиптерибизди, баягы тажрыйбабызды бул жактан дагы башкалар менен бөлүшөлү деп бул жака көчүп келүүгө чечим чыгардык да. Программист болом деп эч мындай андай деле мындай мечтать этип ойлогон деле эмесмин. Бирок кичинемден технологияга жакын болуп, дайыма жаңы чыккан технологияны сатып алганга аракет кылчумун. Баягы телефондор биз жаңы 11-класс, 10-класс болгондо чыккан. Ошол убакта мындай чукулап, ар жак бир жагын текшерип, ошондой шыгым бар болчу негизи. Бирок негизги себеп Америка барганда биз ал жакта мындай бизден мурда барган адамдардын көргөзмөсү менен такси тармагына ишке кирип калдык. Бирок Америкага такси айдаган барган эмеспиз да, ошого IT жөнүндө мындай угуп, ал жөнүндө ал жактан мындай бир мүмкүнчүлүктөр бар экенин угарыбыз менен мындай ошол жака кеткенбиз да. Бирок ошол тандagaныма өкүнбөйм. Демек, ошол жактан окуп, анан улантып кеткен. Ооба, кызыгуу ошол жактан. Анан баягы такыр башка өлкө, башка жакта анан кантип ушундай Америкадагы эң беделдүү компаниялардын бирине кантип кирип калдыңыз? Чынында башында кыйын болду. Баягы тил жактан, анткени баягы айтыда өзүнүн терминдери бар, мындай немелер бар. Аны да үйрөнүп, эки нерсе үйрөнүп болот да бир убактачы. Негизи Apple компаниясына киргеним мындай мен өзүмө да күтүүсүз болду да. Анткени Apple компаниясы башынан эле мага жакчы, бирок баягы бир аз тажрыйба топтоп алып, 2-3 жыл жок дегенде анан кийин кирем деп ойлогом. Бирок бир 2-3 айдай баягы жумуш издеп, анан кандайдыр бир себептерден ушул компанияга туш келип калып, анан кирип калдык. Буйрук ошондой экен. Анан деги эле ушул Кыргызстандагы маалыматтык технологиялар тармагынын өнүгүшүнө кандай баа бересиз? Баягы акыркы жылдары деги эле IT тармагы популярдуу болуп өнүгүп жатат го. Анан Кыргызстанда кандай деп баалайсыз? Айрыкча акыркы бир 2-3 жылда аябай жакшы мындай темпте баратат да. Мамлекет тараптан дагы жакшы көңүл бурулуп, андан сырткары баягы жаштарыбыз, элдер дагы баягы сырттагы ийгиликтүү айтыштерди көрүп, анан балдарын да ошол жака өстүрүп, жаштардын өзүнө кызыгуу болуп, анан буга баягы ар кандай факторлор бар. Биринчиден бул финансы жактан баягы жакшы маяна төлөнгөндүктөн көп кызыгуулар бар. Бирок бул ошол эле убакта мамлекетибизге да пайдалуу болуп, өнүгүүгө жакшы салым кошот деп эсептейм. Демек, бул эң маянасы жогорку кесиптердин бири. Ооба. Бул жакта дагы Америкада кайсы жерде болбосун маянасы жакшы кесиптердин бири. Өзүңүздүн тажрыйбаңызды айтсаңыз, ошол кесибиңизди алмаштырууда, ошол программисттик жактан окуп үйрөндүм дедиңиз. Канча убакытта сиз ошону өздөштүрө алдыңыз? Ар жак бир жагы бир 2 жылдай убакытта кирдим да. Анан ошол жогоруда айтып өттүңүз, ошол беделдүү ошол Apple компаниясында иш алып бардым деп, жумушуңуз жөнүндө, тажрыйбаңыз жөнүндө айтып өтсөңүз. Ал жака киргенде баягы кыйынчылык болду, жаңы киргендечи. Анткени чоң компания, баягы адам көп, аябайчы. Мен эми алар компания аябай чоң болгондуктан ичинде булар өзү негизи экиге бөлүнөт айтычы. Софтвер жана хардвер болчу. Хардвер бул жана колго физикалык түрдө колго тийген, мисалы телефондор, софтвер ичиндеги программалар да. Ал жакта эки жагы деген бар да. Алар софтвер дагы, хардвер дагы кылат да. Биз ошо софтвер департаменттин анын да ичинен бир команда, бир проект иштедик. Events деген командага кошулдум. Events бул жанагы айфондор чыкканда, жаңы технологиялар чыкканда, ошону элге жарыялаган, жанагындай онлайн немелерди уюштурган
уюштатуу атайын платформа иштеп ошонун үстүндө иштечүбүз да. Сиздер атайын ошол платформа иштеп чыктыңыздар, э? Жок, ал бар болчу, биз мен кошулганда жаңы технологияга алмаштырдык да. Анткени технология улам алмашып турат. Мисалы ар кандай мындай фреймворктор бар. Ошонун биз жаңысына которгондуктан аларга адам керек болуп, биз ошол убакта кошулдук да. Ошол тармактын адистери жалпысынан алганда орточо айлык кирешеси канча деп айта аласыз? Тажрыйбага жараша да. Мисалы үчүн жаңы киргендерки Америкада орточо бир 50 миңден 70 миң, 80 миң долларга чейин болот. Андан кийинкиси уже ошо 90-200 миңге чейин, андан көп болушу мүмкүн. Ал эми андан баягы жогорку бир 7 жыл, 8 жылдан үйдөнкүлөргө андан дагы көбүрөөк кете берет ушинтип. Эми мунун чеги жок. Баягы бул тармактардан дагы айырмаланат. Мисалы үчүн азыр искусственный интеллектте ишке киргендер, мисалы үчүн дароо эле жылына 300-400 миң долларга кириши мүмкүн. Жакшы. Анан ошол Кыргызстанга кайтып келгенимдин бир себеби биякта дагы бир ушундай кыргызстандык мындай идиректүү жаштарга ошондой мүмкүнчүлүк түзүп берүү деп айтып өттүңүз эле. Ошол жөнүндө кененирээк ошого токтоло кетсеңиз. IT курсу бар. Бир эки мырза менен мурдатан таанышып, ошолор менен сүйлөшүп турчумун. Биз Инстаграмда дагы онлайн жолугушуулар кылып турчубуз. Анан бул жака келери менен алар менен жолугушуп, алар дагы ошол бир идеяга мындай жүргөн экенбиз да, ойлонуп. Анан ал идеябыз ошол азыркы убакта IT окуткан курстар аябай көп да, негизичи Бишкекте айрыкча. Бирок окугандан кийин көбүнчө окуп бүтүп эле андан кийин жумуш табышпайт. Анткени жумушта сөзсүз тажрыйба сурайт да. Тажрыйбасы жок албайт көп жердечи. Анан ал балдар айтышты, ошо көп мамлекеттик ишканаларга, башкаларга барганыбызда бардыгы тажрыйбасы болсо алат элек деген баягы көйгөйлөрдү ачыптыр да. Анан биз ошол көйгөйдү баягы мындай чечүү үчүн ушундай 2-3 айлык бир курс эмес, бул мындай стажировка да. Мен өзүм да байкагам, баягы жаңы киргенде кээ бир нерселерден кыйналгам да. Ошол нерселерди эске алып, мындай айтышкендер кандай мындай немелерден өтөт экенин, жолдордон өтөт экенин билгендиктен ошонун баягы аларга ошол нерседен жардам берели деп ушул ишти баштап атабыз. Ал кадимкидей ошо офистеги аурадай кылабыз. Ал жактан башынан баштап пландаганды, менеджерлер менен сүйлөшкөндү, ошол биринчи дизайн алып келет, ал дизайн менен кантип иштеш керек, ошону пландап 2 жумалык, 3 жумалык мисалы үчүн 1 айлык кылып, андан кийин баягы код жазып үйрөнүп атканда аны жазып үйрөнөт, бирок команда менен иштегенде баягы кантип аны бир немеде бир жеке топтоп, анан кайра өзүң алып түшүп, өзүңкүн кошумча кылганды үйрөтөт, мисалы үчүн. Анан ар бирине бирден тапшырма берип, ошо тапшырманын үстүндө иштеп, мындай кантип продуктивдүү болуш керек, ошол тараптардан. Андан кийин баягы ал нерселерди өткөндөн кийин акыркы жумаларында мындай резюмени кантип жазыш керек. Анткени резюме дагы бул өзүнчө бир процесс да. Бул жерде процесс менен кетет да, баягы жаңы IT-ден үйрөнгөн башка нерсе да. Андан кийин резюме жазган бул өзүнчө нерсе. Интервьюдан өткөн, интервью сайтыдан баягы жумушка баргандачы, ал өзүнчө нерсе да. Айрыкча Кыргызстандыкы мындай бир аз жеңилирээк экен, бирок америкалык компанияларга тапшырганда мындай оор эле болот да. Эң азы 2-3 мындай баскычтан өтөт. Көп дегенде 9 баскычка чейин баргандар болот. Ал жерде жалаң эле сен баягы техникалык үйрөнгөн нерселериң эмес, психологиялык ар кандай сен ошол командага сиңишип кетесиңби, кандай мындай конфликттер болсо кантип жооп бересиң, ушундай нерселер да болот. Мындай ошол суроолорго даяр болуш үчүн дагы ушундай нерселерди үйрөтүүгө 3 ай деп план кылып атабыз. Ошо 3 айдын акыркы 1-2 жумасын ошо резюме, интервью жактарынан даярдайбыз. Демек, баягы бул жердеги окуп бүткөн даяр адистерди сиздер жумушка орноштурууга даярдоо экен да. Ооба, бул жерде биз ошол баягы башка компанияларга бир жерге киргенде ошол жерден мындай бунусу кандай эле, тиги кандай, алар антип үйрөтүп отурбайт да, анткени аларга даяр мындай иштеп кете турган адам керек. Биз ошолорду баягы ошоке барар менен иштеп кете турган деңгээлге жеткизели деп ошол даярдайбыз да. Демек, баягы программалык камсыздоо дейбизби, ошону иштеп чыгууда команда менен иштей билүү дагы өтө маанилүү экен да. Албетте. Ал жактан бул жерде баягы
биз колдонуп атканда жөнөкөй көрүнгөнү менен бирок ал жакта чоң иш бар да негизи. Ал болсо команда менен эле болот. Бизге сөзсүз баягы курсту бүткөндөр, же колледж, же университетти бүткөндөр баягы уже код жазганды билгендер керек. Анткени биз код жазганды үйрөтпөйбүз да. Код жазганды үйрөткөндө мындай берин жакшыраак мындай жол менен кылсаң болот деген мындай сунуштар менен ошо сунуш бергенди үйрөтөбүз. Так бизге даяр немелер керек. Болгону тажрыйба кылабыз. Жогоруда баса белгилеп айтып өткөндөй, чындыгында бизде IT тармагында адистерди даярдаган окуу борборлор көбөйүүдө, көп. Анан ошол биздин жергиликтүү мекемелерден билим алып чыккан жаштар чет өлкөдө жумуш таба алабы же биздики жетишсиз болуп калабы? Бул биринчиден англис тилге такалат, биринчиденчи. Эми мен айтканым баягы англис тил болсо көпчүлүк мамлекеттерге иштей алат да. Болбосо, мисалы үчүн Түркияга иштейм десе, түрк тилин билсе болот, же башка тилди билсе болот да. Бирок Америкага, Европага, Аравияларга мисалы иштейм десе, англис тилден болот. Мүмкүнчүлүк сөзсүз бар. Мүмкүнчүлүк дегенде мен мисалы үчүн азыр Gap компанияда иштейм. Менде компаниямда, ошо мен командамда көптөгөн мамлекеттерден иштешет. Мисалы үчүн эң негизгиси Индия эми баягы элдин баары билет. Андан кийин Бразилиядан көп, Чилиден бар, Мексикадан бар, Перудан бар, көп аябайчы. Ошондуктан неге биздин дарандар андай кыла албайт? Андан сонун бизде таланттуу адамдар көп болгону кичине жол көрсөтүш керек, алардан өтөт буюрсачы. Өлкөдөгү IT секторунун өнүгүшү мындай кыргызстандыктардын жашоосун кандай өзгөртөт деп ойлойсуз? Биринчиден финансылык жагынан өзгөртөт. Экинчиден дегенде мен андан дагы мындай маанилүү нерсени айтат элем да, негизичи. Азыр мисалы үчүн көбүнчө мамлекеттик башка компанияларда биякта тажрыйбалуу адистер жок болгондуктан сырттан алып келип иштетишип атат да. Бирок бул нерсе мындай кооптуу да. Анткени бул жакта баягы ички маселелерди сыртка чыгаруу же ошо кибер безопасностьтар бар да. Анан бизде сырлар бар, мисалы мамлекет сырлары бар. Аны биз алардын канчалык бизге лоялдуу болушуна биз билбейбиз. Ошондуктан биз өзүбүздүн баягы кыргыз патриот адамдарды мындай мамлекетке даярдашыбыз керек сөзсүз. Бул жака келип бизден таланттуу адамдар чыгышынын мындай ишеничим, ал жакта айтыга кирген көпчүлүк кыргыздар жакшы жетишкендер жетишти. Кирер менен эле бир көп өтпөй эле бир уже команданы баштап же өздөрүнчө курстарды ачышып, окутушуп, мисалы үчүн кече эле барган мисалы үчүн кыргыз ал жактагы төрөлүп өскөн американецтерди окутушуп, үйрөтүшүп, ушундай бир жакшы жетишкендер бар. Андан сырткары азыр мындай стартаптарды башташып, жакшы өнүгүп бараткандар бар. Анан ал жакта баягы ошол курстардан дагы алар Америкадан эмес, башка мамлекеттерге чейин ачышып, мындай жакшы нерселер болуп атат да. Ошого мындай карап отуруп анан кийин бизде баягы таланттуу адамдар негизи көп эле экен. Анткени ал жакта баягы мүмкүнчүлүк болгон үчүн ушунчалык баягы өнүгүүгө жетишип атат да. Бизде деле ошондой мүмкүнчүлүктөр түзсөк, буюрса жакшы нерселер болот деп биз өзүбүздүн кичинекейинен вундеркиндерди өстүрүп чыгууга сөзсүз аракет кылышыбыз керек. Ошол жасалма интеллект боюнча дагы айтып өтсөңүз, деги эле перспективасы, келечеги кандай? Искусственный интеллектти бардык сферага колдонгонго аракет кылышып атат, бирок азырынча бардыгына мындай иштей турганчалык деңгээлге жете элек. Азыр суроо жооп тиги бул нерселерге иштеп атат. Айрыкча автоматташтырылган жооп берүү же бир кандайдыр бир нерселерди жасоо, сүрөттөрдү же бир тексттер жасоо, ушундай нерселер болуп атат. Эми азыр кээ бир адамдар ошо код жазганды дагы ошого үйрөтүп мындай аракет кылышып атат. Бирок акырын барып бул ишке ашат, бул өнүгүп отурат, мындан дагы өнүгөт. Аябай мындай тез өнүгүп, тез баратат да. Анткени Америкадагы чоң компаниялар бардык баягы күчүн ошол жака жумшап баштады азырчы, ошол тармак. Анткени баягы ChatGPT деген чыкты дагы, баягы бүт нерсени өзүнө алып аткандыктан, өзү эле мындай монополист болуп бараткандыктан, ал ушунчалык өнүгүп жакшы кирешелерге бараткандыктан азыр башка компаниялар мисалы үчүн Google аракет кылып Gemini деп алар чыгып атат, Gemini деп. Apple болсо азырынча ошол OpenAI менен иштешип, ChatGPT менен иштешип атат. Бирок өзүнүкүн чыгарат деген миш-миштер бар. Бул ChatGPT чыккандан бери көптөгөн негизи программисттер дагы мындай жумушунан кол жууп калышты да. Анткени бул
ал ошо ChatGPT чыгып алардын кодун жазгандыктан эмес, көбүнчө ошол компаниялар ичиндеги кээ бир мындай алар көп пайда потенциалын көрбөгөн проекттердин баарын токтотту дагы, акчанын баардыгын бул искусственный интеллект жака жумшап аткан себептен болуп атат. Ошондой эле бул искусственный интеллектке көп акча, финансы талап кылгандыктан булар азыр башка сырттагы мамлекеттерге дагы жумуш орундарын көчүрүшүп атат деп угуп атам. Мисалы үчүн ошол Индияга, аякта баягы жумуш акы арзан да, ошол жактарга да өткүзүп, ошол жактан иштеп чыгууга аракет кылышып атат. Жасалма интеллект боюнча ошол жаатта биздин адистерди даярдап, ошол жаатта жаштарды үйрөтүү боюнча пландарыңыздар барбы? Бар, сөзсүз бар. Анткени биринчиден биз аны да үйрөнгөндөн биринчи ошол азыр бизге даярдап беришкен технологияларды, ошо искусственный интеллект менен иштеген технологияларды үйрөнүп, ошону кантип колдонуп, кантип продуктив болушту биринчи ошону үйрөнсөк жакшы да. Аны программисттер эле эмес, баардык адамдар үйрөнүш керек да. Өз негизи эле Кыргызстанда ушу IT жактан мындай сабатыбызды көбүрөөк жоюп, мисалы үчүн азыр бизде көбүнчө WhatsApp, Telegram нерселерди колдонушуп, ошол жактан баягы маалымат алмашуу болот да адамдар арасында. Бирок бул нерсе мындай персональный чекти бузат да. Анткени сиз номериңизди ар кимге эле бере берсеңиз, бул деген коопсуздук жаратат. Анын ордуна биз деген электронный почта деген нерсени колдонгонду башташыбыз керек. Анткени ал жактан баягы көбүрөөк конфиденциальный болот да. Ошондой нерселерди, ошол эле убакта жанагындай акчаларын алдырып койгон ар кандай ссылкаларды базып, ушундай нерселерди, мисалы үчүн ушундай маалыматтарды да бергенди үйрөтүш керек. Демек, баягы ошол өнүгүү, ошол эле жасалма интеллекттин өнүгүүсү менен эле бирок кибер коопсуздук дагы бирдей өсүп келет да. Баардык бул нерсени баягы комплекстүү анткени өздөштүрүш керек. Искусственный интеллект эми дагы мындай көбүрөөк жалган нерселерди дагы мындай чыгаруу мүмкүнчүлүктөрү көп да. Алар мисалы үчүн азыр экөөбүз сүйлөп атканда деле биз сүйлөбөгөн сөздөрдү сүйлөтүп коюш алардын кудурети жетет да. Ушундай нерселерди негизи эле баягы азыр дагы биз бир мындай бир эра башталып атат да, ушундай искусственный интеллекттин эмесичи, мындай убактысычы. Анан биз ошого мындай күч менен кирип, ошол мындай толкунда болушубуз керек да. Андан да калып калсак, анда биз дагы эле башкалардын продуктусун колдонуп, ошолорго көз каранды болуп, мындай ошондой неме бар да, коопсуздук бар да. Ошого биз сөзсүз аракет кылып, өзүбүз үйрөнүп, өзүбүздүн продуктларды иштеп чыкканга аракет кылышыбыз керек. Чоң рахмат кызыктуу маегиңиз үчүн. Бүгүн студиябызда конокто АКШнын беделдүү компанияларында иштеген IT тармагындагы мыкты адис Бектен Орунбаев агайыбыз болду. Кийинки көрсөтүүдөн көрүшкөнчө аман туруңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.